Зарплатаны көтөрүү үчүн деңгээлге көтөрүп аябай өкмөткө кайрылуу кылып чуркаганбыз. Ошол жерде 15 талап коюлган. 15 талаптын бири болсо подоходный налогду азайтуу. Зарплата көтөрүлдү. Бир эмес 2-3 жолу көтөрүлдү, начальник калгандарды көтөрүлдү. Бирок инфляция өзүнүн ишин кылып атат. Баалар өсүп атат. Баалардын баары кымбаттап атат. Биздин подоходный налог биздин чоң зарплатыбыздын көп процентин алып коет. Ошол маселени бир Акылбек Сөмбекович өзү өзү ошо колдойт деп Асылбек Токтогулович дагы чогуу ушул маселени чечебиз деп именно ушул билим берүү тармагына бир сөз бериштелген. Бирок ошол ойдон калды. Андан бери мына 14 жыл өттү, эчтеке жок. Ошол боюнча подоходный налогду маселе кылып карап көрсөңүздөр. Экинчи, мектепте сөзсүз медиктик штат ачылыш керек. Ошол маселе ошол боюнча кала берди. Себеби мектепте мугалимдер сабак берген болуп, ар кандай балдар келет. Бирөөнүн талмасы бар, бирөө ачка келет, бирөө тук келет, бирөө бир жерин ооруп алат, бирөө приступ кармайт дегенде скорый помощь келишетте алда мындай болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн сөзсүз медиктин штатын ачууга маселе койсоңуздар. Үчүнчүсү, мугалимдер толуккандуу иштеп, болгон потенциалын ишке ашырсын десек, мугалимдер дагы адам да, человеческий фактор деген бар. Биз деген өкмөттү койлап, жогорку кеңештин парламенти ысык тамак туруштурдук деп аябай чоң трибунадан айтылышат. Бирок 1-4 класстардан калгандары 5-ден 11 класска чейин мугалимдер биздер адамбыз да, биздер чарчайбыз, биздер бирөөбүз ар кандай маселе менен келебиз. Буфет ачып койсо маселени ошону койсоңуздар. Питание, учителя. 4-үчү маселе болсо, Япония биздин жашообузда көрсөтүп атат, уже 1 миллионго алдыга кетти. Өнүгүү боюнча. Анан ушул Японияда эң алдыңкы тепкичтер деңгээлдер Японияда рисование, музыка, труд аябай маани берилет экен. Себеби моторика деген бар, ички дүйнөнү байытуу деген бар. Ошондой бала сөзсүз креативдүү болот, ошондой бала сөзсүз деген камкор болот, ошондой бала сөзсүз ээреттүү болот. Ошо 3 предметке маселени коюп, чоң трибунадан айтсаңыздар, бул оюнчук эмес, рисованияны сүрөт тарткан, художественный образованиясы бар, мастер, профессионал болуш керек. Музыканы, аспапты жеткен, нотаны түшүнгөн адам бериш керек. Труд болсо, действительно, эң жетпеген эмне экен, түшүнгөн адам бериш. Мирас летний мектебе 309 болушу. Налог азайтуу. Мыйзам чегинде азайтпайбыз. Ал мектепке кайра силерге каржы бөлүнетинде келип атат. 450 миллиондон ашык мектептин ремонтуна, кезектеги ремонтуна кайра мектеп. Дал ушундай болушу. Мугалимдердин айлыгы деп атасыздар. Быйыл медиктердин айлыгы 2%. Бизде 100%. Бүгүнкү күндө академияны алып академиктер мектепте иштетпей атат. Айлыгы 18 миң сом, 12 миң сом. Бүгүнкү күндө жогорку окуу жайдын мугалимдери мектепте иштетпей атат. Биз быйыл гана мораторийди алдык. Жогорку окуу жайдын окутуу процесси арзан болуш керек. Жеке менчик мектептерде 5 миңден 10 миң долларга чейин төлөп атат. Ал эми 300-500 доллар же болбосо 30-25 миң менен кесип алгандардан төлөп атат. Кудайга шүгүр дешти. Экинчиден, сиз часовик болуп иштейсиз. Жарым болуп иштейсиз. Кайда тамак пишириңиз? Жок, өтүңүз сүйлөшөлү. Биз бул жерде жок берет.
жасай коюш дейт. Мындай ийгемдүү график турат. Эгерде мындай ушул жерде часовик ставкасы расписание түзгөндө окно деген болот. Азыр деле бар да, туура? Бизде ошондой болчу. Экинчиден, бүткүл дүйнөдө боксланч деген система бар. Сиздин мындай жаныңызда эки курсоңуңузду, эки алмаңызды салып келип, бүт бардык термос көтөрүп жүрүп, бүт дүйнөдө, ошо Японияда деле, өлкө эмес. Мен шаардык мугалимдерге борбормун. Айдык мугалимдерге 1,5 миң сом каражат кошуп берди. Туура? Шаардык мугалим кандан кечкечти 3 мал тамагын, айрым учурда 2 мал тамагын төлөйт. Шаардык мугалимге сертификат кошумча акча жок. Шаардык мугалимдин классында 45-тен 50-ден ашык бала отурат. Шаардык мугалимге 3 мал же 4 мал присадканы берет. Мугалим сердейди. Түштөн кийин ал мугалимдер дополнительный вклад на образовательную систему. Башкача айтканда, Черчиллдин сөзү бар. İşteysi geldiğinde şıltoo, mümkünçülükten şıltoo özleyip, pessimistler. Optimistler problemadan mümkünçülükü görüktü. Bu, bugünkü mamleket indirge şartlarında, to'liq chekindirge 18 yaşga cheyip tamamına veteriveradi. Kiyiminde veteriveradi. 500 ming cheyin depozitik счетын prezident açtı. Oşunda derece katlamasına da veteriveradi. Biz muhaliflerle böyle şimdi bizim düşten bir şartlarız da. Ben Bişkek işlesem de ayrılıyım, tamamlaşım var, ayrılıyım. Dilek'e karşı taraftar isteyebileceğim. Çünkü çok, benim vaktim çok derlenge. Bu başkalarıyla sarıştırış mümkün emez. Anat men hazır, parahot men malonlardı azaytan ve paydalayız. Yani ortaça emlak ayrılakın var mı biliriz. Medikler karşı boyunca, bilimler bir sistema, medisinalık sistema özgürlüğü boyunca büyük varı özgürlükleri ayardık, o şarjörleri balık caylaştırıldı. Siz kaysi şurada bekleyen sestra, elini karaştırın. Kararsa siz elinden işiniz gerek. Mektep direktörü alanlar, o şunu bir neçe yolu kararaydı. Ayıplaydı, casalaydı, hepsinden olarak gözümüzde bu sistemin dediğinizde bu sistemin. Eğer bana tanımsız, Cenab-ı oğrup, beklerse, annemle siz ayıplamaya olsa, alarda karay turbalardan spesi medisinalık mekaneleri var, Cenab-ı Şam'da Жылы boyu sizlerden bekir ayıplaydı. Медициналық қараудан милдетті түрде өткізіледі. Милдетті түрде баладағы жана мұғалімдер. Японияда егерде сіз өтпөсөңүз, сиздин билеттерди төлөйсүз. Алдын ала өтүп өзүңүздүн соолугуңуз боюнча милдетти турушуңуз керек. Андан кийин тамактануу боюнча бул өтө фантастика берилди. Арт боюнча, это жана искусство жана башка үйрөтүлөт. Адистик класстарга бөлгөн учурда, 10-11 класстарда арт темасы да өзүнчө болот. Технология, IT технология жана арт боюнча болот. Жок ушундай